Esnek var eкен. Жалаң эжейлер да, Ооба, бул жерде жалаң эжелер, мугалимдер, ата энелер группасына жөнөттүм, четинен кошулуп жатышат да. Мгм. Эжейлер саламатсыздарбы? Силерде кандай бир суроо барбы? Психология, балдардын жүрүм турумдары боюнча. Адамдар аз болгондуктан азыр кааласаңыздар кичине мындай талкуу иретинде кете берели, андан кийин эреметсек киши көбүйсө ошого жараша өтөбүз. Мгм. МИИТте Сурооңуздар сиздерден. МИИТте да 10 киши отурат. Алар да Мгм. угуп жатат сизди. Суроо. Келгиле, суроо менен баштайбыз. Эжейлерде толтура суроо болуш керек эле го. Азыркы учурда коомдогу эң чоң суроолордун бирөөсү. Балдар такыр конуп койбой атат деп сурап атпайбы бирөө. Балдардын көңүлүн кантип алабыз дейт да. Баягы күнү 7-класстагы бир балдар кыздарды бир математик айтып атат, 375-ти 15-ке бөл десем бөлө албай атат дейт. Такыр түшүнө албай жатат. Азыркы балдар кыздардын неге конуп коюусу, түшүнүүсү жокпу, эмне болуп атат? Эжелер, суроо жокпу? Кичине гумандуу педагогика боюнча айта берейин анда. Негизи гумандный педагогика билесиң, Шалва Малашвили деген кыйын бир профессор, академик, доктор наук психология бар да. Анан ошол кишинин айткан бир жакшы бир сөзү бүгүн эсиме келип өзүм да карап көрдүм да. Негизи билесиң, Сухомлинский бүт баары тең сүйүү жөнүндө айтат да, балдарды кандай жакшы көрүшүбүз керек деп. Анан ошол боюнча эки түр сүйүү бар дейт да. Дүйнөлүк сүйүү, анан ааламдык сүйүү дейт да. Ааламдык сүйүү менен дүйнөлүк сүйүү дейт. Эгерде биз ачууланып, кыйкырып, жазалап, же болбосо кээ бир учурларда отур, тур деп кыйкырып баланын кандайдыр бир жеке дүйнөсүнө кийлигишип аткан болсок, демек дейт, бул дүйнөлүк сүйүү дейт да. Ааламдык сүйүү кандай деп сурашканда, ааламдык сүйүү баланын же кыздын дейт, бул ааламга келишинин атайын бир өзүнүн миссиясы бар экенин билип, ошол миссияга жараша баланы кабыл алуу дейт. Ошол чыныгы ааламдык сүйүү дейт. Мисалы, ар бир баланын өзүнүн жөндөмүнө жараша, турпатына жараша, мисалы биоритм деген нерсе бар да, психологияда, медицинада. Бул биоритм деген көргүлө же, бул кээ бир адамдар шамдагай болот го, кээ бирөөлөр жай болот. Кээ бирөөлөргө оор жетет, кээ бирөөлөр болсо дарылчуна калат. Ошол нерсенин баары тең бул мээ менен анан адамдын, кээ бирөө бизде кыргызчада эпчил деген сөз бар, мындай эпчил, эпте бирдеме кылып кетет, колу эпчил деп айтылат. Анан кээ бир балдар, кыздар мындай тез баардык нерсени кабыл алса, кээ бирөө болсо өтө жай кабыл алат. Анан ошонун баарын биз биоритм деп айтабыз. Мисалы, бир үй бүлөдөн деле чыккан төртөө чыкса, төрт баласы болсо, бирдей боло албайт. Баардыгы тең бирдей кыймылдай албайт, бирдей сүйлөй албайт, бирдей тез кабыл ала албайт да. Ошондуктан кээде биз мектептерде, класстарда келип туруп, анан биринчи ким чыгарат, же болбосо биринчи ким калат деген суроо, ошол аякта ошол отурган класстагы балдар, кыздардын биоритми кимдики күчтүүрөөк болгон болсо, ошол биринчи чыгарат, ошол биринчи жооп бере алат. Бул баланын башка балдар билбей калды деген нерсе эмес. Балдар билет, бирок мындай айтканда мындай түшүнгүлө да, бул мээдеги информацияга жетүү кээ бирөөлөр үчүн, мисалы, бир Жигули менен азыркы учурдагы бир килтеген джип Lexus'ты элестетсеңер, экөө тең газды басканда бирөө кандай баса алат, экинчиси кандай баса алат да. Бирөөсү зымырап кетет, анткени объему, мындай айтканда мотордун күчү канча бир аттын саны менен айтылат. Объем 3,5 литр дейли, расходу көбүрөөк. А Жигулиники болсо кичинекей. Ошондуктан Жигули баары бир Lexus'ка жете албай калат да, джипке жете албай калат. Бирок эгерде биз мугалимдер катары, ата эне катары баарынан тең сен Lexus джиптей болушуң керек десек, ошол туура эмес болуп калат атпайбы? Джиптей, Жигулини Жигулидей кабыл алышыбыз керек. Же болбосо пил менен маймылды элестеткиле да. Эгерде оордук жарышы боло турган болсо, пил утат, эгерде шамдагай жарышы боло турган болсо, маймыл утат да. Ошол сымал биздеги азыркы учурда педагогикада кайрадан карап чыкчу нерсебиздин бирөөсү балдарга
уйгуламалуу педагогия деп түрктөр айтат. Бул практикалык педагогикага өтүшүбүз керек болду. Мисалы балдар бизден бир нерсе сураганда ага айтып берип эмес, көрсөтүп, анан кандай жасалыш керек экенин анын өзүңөр колуңар менен көрсөтүп, анын колу менен кайра жасатып тастыктоо да. Ошону биз практикалык педагогика дейбиз азыркы учурда. Анткени балдар, кыздар мисалы 3-4 класстагы балдар, кыздар билбейм бир сериалды же болбосо бир телефондон бир оюнду ойноп аткан болсо, сабактын 15 мүнөттүк же 10 мүнөттүк перемена качан болот деп танаписти аябай күтүшөт дагы. Сабакка күн койбой чуркап бара калып туруп бир жерге отура калышат дагы, ошол оюнга көбүрөөк кызыгышат. Анткени адамдын мээси бир нерсе маанилүү болгондо гана ошол жака энергия коротот да. А эгерде маанилүү болбосо ал жака энергия коротпойт. Ошондуктан бир сабак аябай маанилүү болуш үчүн ал жердеги атмосфера же болбосо ошол мугалим балдар менен бир байланыш түзүп, анан балдар эмне үчүн окуп атканын маанисин билиш керек. Бирок мааниден да мурун биринчи ошол сабакты жакшы көрүш керек. А жакшы сабакты жакшы көрүш бул эжейди же болбосо агайды жакшы көрүш деген сөз да. Сиздердин ыкмаларыңар барбы, эжейлер, агайлар, кантип жакшы көрдүртөсүңөр өзүңөрдү биринчи? Анткени сабакты балдар баары бир мугалим аркылуу гана жакшы көрөт да. Угулуп атабам Ыргы ТВ'ди. Кайра кирдик. Эжекелер угулуп атабы же угулбай элеби? ооба угулуп жатат. Нургүлже, сизди көргөн ушунча кубанычтуу экенин бир билсеңиз. Ошон үчүн өзүңүздү көрсөтүп эле туруңуз. Антпесе өзүңүз жок болуп капкараңгы болгондо өзүмө өзүм сүйлөгөндөй болуп калат. Ошон үчүн сиз, Нургүлже, сиз сабак бергенде кантип өзүңүздү сүйдүртөсүз, сабакка кызыктыртасыз балдарды? Мен өзүм Азыркы учурда, айтыңыз. азыркы заманда өзгөчө сиз кыргыз тилден бересиз, кыргыз тили алфавитти эле. Мен азыр кыргыз тилинен бербей элем, балдар билим берүү борборунун директорумун. Студенттерге сабак берем, анан онлайн курстарды. Мен балдарды Ошентип сүйдүргөнгө аракет кылбайм, мен балдарды өзүм сүйөм. ооба, Баарын сиз эле жакшы сүйөсүз. көрө берем. Жок, жакшы көрөсүз, а бирок алар сизди кантип жакшы көрөбү? Алар мени жакшы көрүш үчүн аларга жакшы мамиле кылам. Абдан жакшы мамиле кылам. Студенттериме, бул жердеги дотускко келген балдарды жакшы мамиле кылып башынан сылайм, кучактайм, мактайм, жакшы өзгөчөлүгү, аракети болсо эле мактайм. Дүйнө жүзүндөчү бир изилдөө болуптур да, бир адамдын бир күнү кандай өтөөрү кимге байланыштуу депчи. Анан ошол кимге байланыштуу деп изилдеп көрүшкөндө, ишенесиздер кимге байланыштуу экен? Бүт нерсенин баары тең балдардын эртең менен эрте турганда апасынын жылмайганына байланыштуу экен. Эгерде эртең менен эрте туруп апасы жылмайган болсо, балдардын күнү жакшы өтөт экен. Эгерде угулуп атат, Угулуп жатат. ошол апасы жылмайган болсо, Нургүлже, эгерде апасынын бетинде жылмайып эртең менен эрте жылмайуу менен кабыл алган болсо, күнү жакшы өтөт экен да. Анан мектепке, класска киргенде эжейинин жылмайы өскөн. Эгерде жылмайган, үшүп атам, свет жок, электричество жок, мени барктабайт, кадырлабайт деген болсо, анда тилекке каршы болбой калат экен да. Ошондуктан эгерде ушул жерде администрациянын, мугалимдердин, билбейм, завучтар отурган болсо, аябай бир каалайт элем да, ар бир мектепте, ар бир ушул мугалимдер отурган бөлмөсүндө эртең менен эрте чай, кофе бекети таратылса. Негизи, мисалы, мен өзүм жумушумда ошол ыкманы колдоном да. Бизде дагы педагог, мугалим, психологдор бар да, эртең менен келгенде 8:30 жумушубуз башталат, 9га чейин эч ким кийлигишпейм.
каалашынча чай ичишет, кофе ичишет, андан кийин өздөрүнө келип анан жумушка башташат. Анткени үйдөн алып келаткан кандайдыр бир терс, негатив ар кандай нерселер болсо ошону бир жерге ташташ керек да. Эң жакшы таштала турчу жердин бирөөсү бул ошол чай, кофе менен, тамак аш менен таштап коюу. Бүгүн сиздер менен эжекелер, урматтуу эжелер, негизи ниет жөнүндө сүйлөшкүм келип атканда, жакшы ниет жарым ырыс деген сөз. Мисалы азыркы учурдачы биз көп учурда көп нерсени максат коюу деп кетебиз да. Мисалы Нургүл эжеге окшогон чоң коучтар, чоң эмелер, башкалар, Европадан келгендер, чоң бизнес коучтардын көбү негедир жалаң эле максат дейт. Максат коюу, максатка жетүү, результат өтө маанилүү дейт да. Азыркы учурда мугалимдерден, сиздерден да районо, министерстводо баардыгы результат күтөт. Туурабы? Коэффициент коюп атат, ошол нерселерди коюп атышат да. Бирок ал маанилүү, канчалык маанилүү деген нерсе да, ниет каякта калды? Бала менен мугалимдин ортосундагы, экөөнүн ортосундагы байланышты бир таразалаган же ошону бир аныктаган бир жер барбы? Бир документ барбы? Бир система барбы? Мисалы бир начар сабак берген бир мугалим эгерде документтерин туура толтурган болсо, документ боюнча эң мыкты мугалим болуп калат. Эгерде билбейм, компьютерди билбей, бирок балдар менен аябай жакшы бир мамиледе болгон бир эжей же агай, бирок балким убактысы жок, же болбосо документ көп толтура албайт, ал балким документ жагынан эгер жалпы карай турган болсо, ал начар болуп калат. Ошондуктан каалайт элем да, мисалы Нургүл эже көбүнчөчү ниеттерге карай турган болсок да. Бирок ниет дегенчи бизде бул мисалы ой акылдан чыгат, туурабы? Ниет каяктан чыгат деп ойлойсуңар? Жүрөктөн чыгат. Жүрөктөн чыгат. Мындай болуш керек да, ниет жүрөктөн чыгыш керек, анан максат коюш керек. Бирок ниет кыргыздарда эмне деп коет? Ак ниет деп коет, туурабы? Ниет эки түрлүү чыгат да. Ак ниет бар, анан кара ниет бар. Туурабы? Кара ниеттерди биз кара мөртөз дейбиз, кара санатай дейбиз. Дагы эмне деген сөздөр бар? Микрофонду өчүрөсүң, Наргиза. Неге? Анан ак ниет деген бар. Эми кара мөртөз, кара санатай, кара ойлоо дегенде түшүнүп атасыздар, жанакындай ушактоо, баланы өзү менен салыштыруу, же болбосо биздин заманыбызда дегенде баланын жан дүйнөсү жабыркай баштайт, эжекелер. Мисалы биздин заманда же болбосо илгери мен окутуп аткан окуучулар, мына баары эле жакшы чыкты. Мына алар деген момундай болчу деп туруп, алар ошол эски заман менен салыштырганда, балдар, кыздар силерди уккусу келбейт, анан укпайга баштайт да. Ошондуктан колуңардан келишинче мен түшүнүп атам, дароо эле өзгөрүш оор, бирок балдар, кыздар бир нерсени кылганда мурунку менен салыштырбаңыздар. Өзүңүздүн жашооңуздар менен салыштырбаңыздар. Үй бүлөңүздөгү же болбосо бир олимпиададагы же бир кыйын бала же кыз менен салыштырбаңыздар дагы. Ишенесиңби, сенин алды кылганың абдан жакты деп. Мисалы баланын же кыздын кылган бир ишин кичинекей болсо дагы ошону көтөрмөлөп, ошо абдан жаккандыгы менен суктанып айтсаңыздар, баланын өзүнүн же кыздын өзүнө болгон ишеними көтөрүлөт. Бирок салыштыруу абдан жакшы нерсе эмес, анткени шайтанды билесиңер да, иблисти. Билесиңерби? Иблис дейт. Аты Иблис, шайтандын аты. Элестете аласыңарбы? Ошол өзүнүн доорунда Алла Таала жараткан учурунда Иблис бүт периштелердин баарынын мугалими болчу. Бүт периштелердик. Аты Иблис, шайтандын аты Иблис, бүт периштелердин агайы болчу, мугалими болчу, профессору болчу, эң баарынан өйдө болчу дагы. Ал бир эле ката кылды. Бир эле катасы эмне? Салыштырды. Мен ага караганда өйдөмүн деген салыштыруу болду. Ушул жерде бир кыймыл аракети салыштыруу болду, экинчиси текеберленди деп айтылат да. Менсиндүү текеберленди. Анан биз кээ бир учурларда балдар, кыздарды ааламдык сүйүү менен эмес, дүйнөлүк сүйүү менен карай бергенде
Бизде дагы текеберчилик болуп кеткен учурда бала менен мугалимдин ортосунда же ата эне менен баланын ортосунда байланыш үзүлө баштайт. Ошондуктан байланыш бирдиктүү болуш үчүн сөзсүз түрдө баланын деңгээли менен теңелишибиз керек. Психологдор ошон үчүн айтат да, балага сүйлөп атканда алыстан айтпагыла, алыстан кыйкырбагыла, алыстан эмес, жакын. Эгерде мындай сөзүңөрдүн таасири өтүшүн кааласаңар, мындай таасирдүү сүйлөш, сиздин айтып аткан нерсеңер таасир, балдарга таасир беришин кааласаңыздар, сөзсүз түрдө жанына келип, эгерде акырын сылап, көзүнө карап айтканыңар эң таасирдүү болот. Ошол силер менен баланын ортосундагы бир байланыш түзүлгөн болот да. Эгерде көз, тон, жумшак көз караш менен айтышыбыз керек. Бирок эч качан салыштырбашыбыз керек, эжекелер. Мен түшүнүп атам, мурунку тетиги 10 жыл, 20 жыл же 15 жыл, 5 жыл мурунку окуган окуучулардын кандайдыр бир башка бир өзгөчөлүктөрү бар болчу. Ал поколение деп коет го, өзүнчө алардын да ийгиликтери бар болчу. Бирок азыркы учурдагы балдар, кыздардын ийгилиги бизге балким так даана көрүнбөшү мүмкүн, бирок булардын да өздөрүнө жараша ийгиликтери бар. Булардын да өздөрүнө жараша күчтүү жактары бар. Булардын да өздөрүнө жараша түшүнүү жана кабыл алуусу бар. Ошондуктан азыркы замандын балдар, кыздарына таасирдүү сүйлөш үчүн, кабыл алыш үчүн сөзсүз түрдө эңкейип, көздөрүнө карап, маани беришибиз керек. Анан кээ бир азыр эжелер айтат, 30 балам бар, 40 балам бар, кантип мен баарынын көзүнө карап чыга аламбы деген суроону бериши мүмкүн. Нургүл эже өзүнчө ошентип ойлошу мүмкүн. Ошондуктан мүмкүн болушунча өзгөчө жанакы эме деген барбы? Араб өлкөлөрүнүн бирөөсүндө ушундай бир ыкманы колдонгон экен да, бир мугалим. Бир мисалы математикадан начар болуп аткан бир балага билген темасынан балдар, окуучулардын баарын айтат да. Мен силерге азыр бир суроо берем, ошол суроого ким туура жооп берсе, мен ошого 5 коем деп айтат дагы. Анан ошол математикага анча көп кызыкпаган, бирок математиканы кичине билген, ошол баланын билген темасынан атайын бир суроо берет дагы. Анан мындай байкоостон азыр мындай случайно бирөөнү тандайм деп, капилеттен бирөөнү тандайм деп туруп, анан ошол баланы барып тандайт да. Анан суроону берет, анан ал бала билет дагы, ошого жооп берет, ал балага 5 коет. Мындай айтканда атайын кылынат да булчу нерсе. Анан ошол балага 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу кылганда ал бала математиканы эжейди жакшы көрүп, сабагынан жакшы ийгиликтерди ала баштайт. Бул методдордун бирөөсү да ошол баланын атын айтып, мындай жалпылоо баардыгына карап, мисалы көп учурда биз алсыздарга эмес, күчтүүлөргө көңүл буруп атпайбызбы? Күчтүүлөр ошол сабакты, ошол предметти, ошол нерсени билишет, алар алыс эле. Аларга өзүнчө бир задача, өзүнчө бир суроолорду берсеңиздер болот. Бирок алсыздарды, же болбосо жакшы түшүнө албай аткандарды ошол тема менен ошондой тартсаңыздар, жакшы бир ыкма болмок да. Анан балдардын атынан айтуу өтө маанилүү. Кээ бир учурларда мугалимдердин көбү фамилиясынан айтышат да. Негизи эми кээ бирөө эмес, көбү. Нургул эже, фамилия менен айтабы көп эле? Кандай айтышат? Мисалы чакырып атканда журнал менен окушат да, туурабы? Мисалы Богачиев Нурбек дейт да, доскага чык дейт. Же болбосо тигил бул дейт, фамилиясы менен айтат да. А эгер элестеткилечи, мисалы Нургүлүм, кел доскага чыкчы, кызым десе кандай болот силерге? Же болбосо Чолпонум, Жылдызым, Наргизам. Наргизам кандайсың, маанайың жакшыбы? Келе кой кызым. Эми кел доскага чыгып сен да айтып берчи, сенин да үнүңдү угалы. Сенин дагы сонун бир айтчу сөздөрүң бар болуш керек, бизге айтып берчи кана. Биз дагы көңүл буруп туралы деп, ошого окшогон бир жылуу, жумшак мамиле менен аттарынан айтуудан өткөн нерсе жок. Эми бул боюнча Дейл Карнеги көп нерсени жазган, бирок бир адамдын эң жакшы көргөн сөзү дейт, бул эң жакшы көргөн, бул өзүнүн аты дейт да. Ошол аты менен эркелетип айтканда, бала ошого эргийт, байланат, жакшы көрөт. Ошондуктан жанагы ааламдык сүйүү деп айтып атпайбызбы, эжекелер? Ааламдык сүйүү ошол баланын ким болоорун билсеңиздер. Мисалы, Нургүл элестетсеңер, мисалы азыр бир 50 балага, студенттериңерге сабак берип атасыңар да, ошол балдар, кыздарды, же болбосо эжейлер, мисалы Чолпон эже элестетсеңер, бир 20 жылдан кийин ошол окуучуңуз бир жерде врач болуп иштеп атат, бирөө инженер болуп иштеп атат, бирөө дагы бир жерде иштеп атат.
Буюрса Алла Таала узун өмүр берсин, ошол 20 жылдан кийин ошо окуучуларыңарды көргөнүңөрдү. Урушканыңар эсиңерге келеби? Ошол ошол учурдачы бештер унутулат көп учурдачы, бирок ошол мамилелер эске калат да. Ошол окуучу келиши мүмкүн: эже, сизге чоң рахмат, ошо сиздин артыңыз менен ушундай болдум, мугалим болдум, же болбосо ушул жерде иштеп атам, ушундай инженер болдум, ушинтип доктор болуп жүрөм, ушундай военный болдум деп айта алат да. Ошол учурда эже, сиз ошондо аябай бизге жакшы мамиле кылыпсыз. Мисалы, мага таасир берген эжелердин арасында ошо Шүкүркан деген бир орус тилдүү эжебиз бар эле да. А, бизге билбейм конфет берчи. Билбейм, илгерки мугалимдер бир ушундай эле го. Конфет берчи, жанагындай печеньяларды берчи, ала келчү окшойт да. Анан аракет кылган балдарга ошондойду берип, кана мына бусага деп мындай кичинекей бир белектер менен ыкмалар бар болчу. Азыркыга чейин бир жолугуп калса, мына менин окуучум деп турат да. Жана адамдын бири бирине болгон эстей турчу нерсесинин көбү бул бири бирине болгон мамилеси экен да. Мисалы, бир кыргыз тилден же болбосо бир сабактан билбей калганы, же болбосо ал балага 2-ни 10 жолу кое берсеңер, ал аны да унутпайт. Ал баланы балким жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн, бирок ал бала ошону менен өзүнө болгон ишеними төмөндөп да кетиши мүмкүн. Эгерде андан дагы үйүндө бир проблемасы болгон болсо, чече албай аткан бир проблемасы бар болгон болсо, ошол 2 алуу, 3 алуу экиси менен акыр аягы келип туруп өзүндөгү агрессиясы ичинде пайда боло баштайт да. Анан ошол нааразычылык, өзүнө болгон нааразычылык баланын, кыздын ичинде кайгы пайда кылат. Чыгып атасызбы? Кайгы кийин булардын чечкиндүү болуп, бир нерсени чечкенине, бир нерсе мындай жасаганына тоскоол боло берет да. Асан кайгы болгон окуучуларыңар барбы? Асан кайгы болгон эжелер деле бар да араңарда, туурабы? Бир нерсени берсе жарым жартылай жасап, же түшүнбөй асан кайгы боло бергендер. Элестетсеңер, ошол себептердин баары эмнеде? Анткени атасы, энеси анан эжейлеринин мамилесинин айынан кайгы көп пайда болгон. Ичинде кайгы. Анткени бул сокур сезим, эжекелер. Аң сезим анан сокур сезим деген бар. Сокур сезим бул биздин сүйүнгөн жана өтө бир терс сезимдерден чогулган бир, мындай айтканда, ошол терс жана оң сезимдердин чогулган бир жери катары элестеткиле да. Эгерде ошол терс сезимдери менен байланыштуу көп бизге эскерүүчү бир окуяларыбыз бар болсо, анда ал адам оңой менен оң ойлонгонду үйрөнө албай калат. Ал ар дайым терс ойлонот, негатив ойлонот. Анан ар бир нерседен кайгыра берет да. Коомчулукта көрдүңөрбү беле чала жасаган адамдарды? Жол жасайт, асфальт начар, же болбосо жол начар, же болбосо кудук начар, же суу начар, же билбейм, кабель тартат, ал да начар. Анан ойлойсуңар да, эмнеге бүт баары чала жасалат дейсиңер. Бир ишти бересиңер, чала жасалып, бүт нерседе чала. Ошондой жанагындай асан кайгылар, кайгырып жүрүп эле терс көп нерсе негативди көп уккан адамдарда терс нерселер көбөйгөн адам бир нерсени толук көрө албай калат. Мисалы, мен могу жерде асфальт болуш керек, могу жерде арык болуш керек, могу жерде жол болуш керек, могу жерде чалынбаш керек. Билбейм, кээде мындай болуп калат го, асфальт сонун жасайт дагы, анан люк бар го жанагындай колодецтерден калтырып кетет да, же жерден өйдө турат, дөңкөй машинелердин дөңгөлөктөрүнө тоскоол, же болбосо чуңкур да, ылдый болуп кетет. Эми ошону же өйдө же ылдый кылып коюш, ошол толук кандуу кылып аткан ошол жерде 100 адамдын колунда болчу да. Бирок бирөө да эми ону жакшы жасап коелу, адамдар өтүп баратканда ыраазы болот, батасын берет, рахмат айтат деген ой эмнеге келген жок? Анткени кайгы. Кээ бир учурларда өзүмдү өзүм угуп атам. Кээ бир учурларда жанакындай бир эме окуя бар го. Ушул окуя менен анан силерди чарчатпай токтотом. Илгери бир окуя болгон дейт да, бир адам дейт, бир келин уй саап атса дейт, шайтан жанында музоо байланып турат дейт да. Анан ошол музоонун жибин акырын бошотуп коет. Шайтан кичине эле тартылып турган жипти кичине эле бошотуп коет. Анан тиги музоо
бошонуп кетет дагы, барып туруп сабап аткан ойдагы келинди барып туруп жанына барганда, келин колу менен музоону чапканда, ой мүйүзүн мынтип силкип туруп, келиндин курсагын малып алат. Курсагы жарылат келин. Курсагы жарылган келиндин ар жакта кошунасы бакырып аткан келинди уга калып, колунда айры менен иштеп аткан экен. Чуркап келе калса, ичи жарылган келин, колунда айры, жанында жардам берейин деп келе атканда, тиги келиндин кайнатасы көрүп калат дагы. Караса, келини ичи жарылып жатат, кошунасы айры менен. Анан оюна эмне келет? Менин келиндин ичин тиги жарып тур деп туруп, барып туруп, үйдөн барып туруп, мылтыктап келип туруп, кошунасына атып салат. Анан ким күнөөлүү деген суроо берилет да. Анан шайтан айтат да, мен эчтеке кылган жокмун дейт. Мен кичине эле чибин, кичине эле тартып койбодум дейт да. Мен бошо тийген да жокмун дейт. Бирок жашоодо ошондой экен да. Биз каталарды, чоң каталарды кичинекей каталардан турат экен. Кичинекей каталар кичинекей кайдыгерчиликтен турат экен да. Ошондуктан ошол кайдыгерчилик кирпичтерин көп болуп калбаш үчүн жекелер, эжелер, мен түшүнүп атам азыр эми бул психологиялык, педагогикалык темабыз, бирок кайдыгер карабашыбыз керек эч нерсеге. Өзгөчө жанакындай балдарга. Анткени кайгысы көп болгон балдар, кыздар эртеңки күнү зордук, зомбулукту кылышат булар. Агрессивный болот. Анткени ачуулануунун, агрессиянын артында кайгы турат. Ал кайгы ичинде калып калган болсо, кекке айланат, кекчил болот. Сыртка чыкса, бул агрессия менен, жек көрүү менен чыгат. Анткени бул чогулуп жарылчу нерсе. Бул жанагындай шарикти кайра үйлөй берсеңер эмне болот? Акыр аягы жарылат да. Так ошондой. Ошондуктан агрессия, кайгы, сана, кек, ушул негизги терс нерсенин баары ошол балдардын, адамдардын эле негатив, мисалы выгорание болуп атпайсыңарбы? Эмоциональный выгорание болуп, тез чарчап, уйкуңар келип, кээде уйкуңар канбай, кээде жумушка баргыңар келбей, кээде ичиңер түйүлүп, же болбосо ич көп, баш ооруп, ошол нерселердин баары, моюн ооруп, көбүнчө ушунун баары тең эмоциональный, психосоматикалык таасири. Кайгы көбөйгөн сайын, жакшы сөз укпаганда, ошол психосоматика деп коет, ойдун денеге таасири деп коет да. Психо деген бул психологиялык жак, соматика деген сөз бул дене деген сөз да. Ошондуктан ойдун денеге таасири. Ишенесиңерби, бул ойдун денеге таасири аябай катуу. Эми билесиздер, азыр дүйнөлүк бир изилдөөлөр да болуптур да. Бир эркек дейт да, аялынын жанында чогуу, мындай айтканда, аялы боюнда оор болуп калып, көп жылдан бери боюнда болбой, анан боюнда болгондо күйөөсү дагы аябай каалаптыр да аялынын күйөө эмесинде, боюнда болушун. Анан эмне болуптур билесиңерби кызыгы? Эркектен анализ алышса, анын да курсагы чыгып, эмчектери шишип, кыскасы аялдагы реакция эркекте да боло баштаган. Анткени ал ушунча каалаган, ушунча ошого ишенген. Ал эмес ичинде бала болбой, бирок курсагы чоңоюп, эмчектери шишип, так эле анализ алганда боюнда бардагыдай көрүнгөн, бирок боюнда ичинде эч кандай бир бала болгон эмес. Бул ой өтө маанилүү да. Биз бир айткан сөзүбүз менен бала, кыз, окуучуларыбыз же жакшы ойго кабылат, же жаман ойго кабылат. Эгерде жаман ой менен кабылып, мен жаманмын деген ой менен, кайгы менен кете берсе, бул жалгыздыкка алып барат. Жалгыздык эң жаман нерсе. Бул жанагындай травма алган, жанагындай башкаларга зыян берген, жанагындай туура эмес жүрүм-турумдардын эң оорлорун кылган адамдардын баарынын сурамжылоот көргөндө бул жалгыздыктан болгон да. Анткени жалгыздык бөлүшө турчу эч кимиси жок, ошол агрессия ичинен жарылган. Ичинен жарылганда сыртка бул катуу оор нерсе катары чыгат. Эжекелер, сурооңуздар жок болсо мен качтым анда. Силер да үйүңөргө жөнөгүлө. Нургүл эжем катуу ойлонуп, сонун креслосу бар экен, ошону ары эметип тегеренип, бери тегеренип. Мен сизде эми суктанамын деп айтсам да карабайсыз, кресло дегенде гана күлдүңүз эми, Нургүл эже.
Сиз жөнүндө айтканда карабайсыз, Мен анан кубат креслоңуз жөнүндө комплимент айтсам карабайсыз. жок. Эме Саламатсызбы агай? тартынып калдым деп коеюн. Саламатчылык. Мен сиздин сабагыңызга окшойт, мен да собранияда болуп кечире кирип калдым да, бирок Нургүл Досеевна агайдын сабагы сакталабы? Сакталат. Хорошо, рахмат. Мен Нарып шаарында 87-нчи кесиптик лицейде иштейм. Атайын ушу сиздин сабакты күтүп аткам. Нургүл Дөлөсүнө укканда. Анан кийин бизге да собрание болуп калып, азыр тим эле жанталашып атып, чукулдап атам, чуркап келсем да уже не успела, бирок ошентсе да акырып калдым, бирок бактында эми полный сакталып калса мен жакшылап угуп таанышайын. Эжекелер, мен бул учурдачы Нургүл эжеке менен Нургүл эжеги мененчи чогуу отуруп ушул сабак кылалы дейбиз дагы, анан кайсы темада кылсак деп сурайбыз да экөөбүз бири бирибизден. Ошондуктан сиздер эгерде группага жазып коюп турсаңыздар эртерээкчи, бизге бул тема аябай кызык болуп атат, ушундай маселе боюнча болсо деп айтып койсоңор, бул дагы кызыгыраак болмок да. Анткени менин азыркы иштеп аткан көйгөйлөрүмдө мага маанилүү болгон нерсе ушул деп туруп мен кете берсем, балким силерге кызык эмес. Сабактар керек да бизге. Лично ушу сиздин сабагыңыз көпчүлүк психологиялык багытта. Анан мен мурунда ушу Нургүл Дөлөсүнө да сурагам, негизи ушу психологиялык багытта, жалпы психология подростковый немелер периоддо ушундай сабактар өтүлүп атат, бирок мурункуларда жакшы курактыктарга да мен аябай жакшы катыштым да, жакшы таасирленип уктум. Рахмат сабагыңызга. Сиздин мурунку сабактарыңыз. Биз буюрса ошол подростковый период боюнчачы Аскат Абижанов, мен да Татьяна деген айым менен чогуу 17 декабрда Караколдо буюрса мындай чоң бир тренинг өткөнтабыз. Жакшы бир ар тараптуу болот да, эгерде мүмкүнчүлүктөрүңөр болсо келиңиздер, катышыңыздар. Көлдүн кайсы жеринде болот? Кайсы территориясында? Каракол шаары. Караколдо болот. Каракол шаарында. Ошо неме Нургүл Дөлөсүн, если мүмкүн болсо ошого бир 3-4 күн мурунураак билдирип койсоңуздар, мен жумуштан суранып барып катышып келгенге аракет кылам. Каракол шаарында. Нарын шаарында болсок келе аласызбы? Каракол шаарында болот бул иш-чара. Ошол мен аракет кылам да, сиздерден бир 2-3 күн мурун, 1 жума мурун билдирип койсоңуздар, анан жактан эми гостиница бар да. Ошо мындай живой тренингдин өзүнө катышкым келет да. Ооба. Муну ошол Негизи ошол датасы белгилүү эле болду. Азыркы учурда бул ааламдуу гумандуу аалам деген инстаграмдан кирсеңиздер, ошол жерде уже реклама башталды. Караколдо Карагат деген гостиницада болот. Саат 5:30 регистрация башталып, 6-да башталат. Аскат Абижанов деген казак кыйын гумандуу педагогика боюнча ал дагы адис. Анан ар тараптуу ошол жерден суроо жооп катары сүйлөшсөк болот. Тренинг канча күн болот агай? 1 күндүк эле экен. Жок, бул эми ооба 2 сааттык эле болот. Саат 6-да башталса, бир 8-8:30 бүтөт. Бул мындай тренинг эмес, бул семинар болот да. Семинар. Семинардын кайра бизге записин ушу группага жиберип кое албайсызбы? Потому что уккум келип атат да мен. Мен бир күндү болсо катышып келген 2 саатка чындыгында анда кыйыныраак болуп калат. Ооба, эми ал тиги ошо Казакстандан бери келип атат да, алардыкы кичине башкачараак. Биз биякта Нургүл эжеке экөөбүз я Аллах бисмиллах элге журтка кызмат кылалы деп эле жүрөбүз. Ал адамдар кичине башкачараак да. Жакшы иш уюштуруп атасыздар. Жакшы маалыматтарды алып атабыз чындыгында. Баягы студент кездегилерден дагы бир сыйра эстеп, бирок азыр данный момент ушу почти 1 айдан бери Нургүл Дөлөсүнө рахмат, ушу болгон педагогдорду, илимдин кишилерин чакырып, ушу бизди кайрадан окуп, билимибизди толуктап билгенден дагы акыркы баары бир жаңы маалыматтар көп экен да, психологияда бөлүнүп жана поколениялардын аттары Z, альфа, бета, ушу поколение аябай да кызыктуу болду. Бир топ неме болду. Тем более жаңылануу менен ата энелерге да жаңыча мамиле, азыркы балдарга кандай мамиле кылыш керек, өтө жакшы кызыктуу сабак болду. Негизи мындан ары ушу психология багытында сабактарды уюштуруп, ушундай платный болсо деле окуйт элек, сертификатты да алышыбыз керек, анан ушуга окуйт элек да дагы. Бул эми акысыз. Рахмат Зарыл эжеке. Акысыз канча 1 айдан бери сиз айткандай
кызмат кылып атабыз Нурбек агай айткандай. Акысыз уюштуруу. Биякта бир суроо бериптир, ошо суроого жооп берип коелу. Нургүлже, эгерде сизге тапшырмаңызды аткарбай койгон болсо бир окуучуңуз, анан түшүнбөй туура берсе эмне кылат элеңиз? Эмне мактай беребизби дейт. Ал жанакы эме деген барбы? Погоня за счастьем деген кинону көрдүңөр беле? Уилл Смиттин жана баласы менен калат го көчөдөчү. Анан бир жумушка орношконго барганда үстүндө краскалары менен бүт баары тең боек соек менен барып түрмөдөн чыга калып эле чуркап барат го. Жумушка алынып аткандачы. Анан сурайт го тиги комиссиядагылардын баары теңчи. Эгерде сен жумушка киши алып аткан болсоң, анан баары тең ак көйнөкчө угулуп атабы, Угулуп жатат, угулуп жатат. Ооба, баары тең ак көйнөкчө, костюмчан келип, баары тең өтүп атса, анан сен болсо тиги мындай боелуп, бет башың боелуп бүт баары келген болсо, көйнөгүң бир эме болсо, эмне кылат элең дейт го. Анан тиги Уилл Смит ушундай сонун бир жооп берет го, тиги я бы, наверное, сказал, что у него классные штаны депчи. Кээде көйнөктү карай бербеш керек да, кээде шымды караш керек. Анан кээде болсо ар дайым эле моюндан эме тиги ак көйнөктүн жакасын карай бербеш керек, кээде моюндан дагы караш керек да. Мисалы кечке эле көйнөк кир боло бербейт да, көйнөк эмнеге кир дей бербеш керек дагы, кээде моюндан кабар алыш керек. Мындай айтканда, бир бала эгерде бир сабакты жасабай аткан болсо, жалпылап унутпаса, кызыкпай аткан болсо, ошонун артындагы мотивди издегенге аракет кылыңыздар эжелер. Эми ал балага эки койдуңар, же болбосо аны уруштуңар, аны жаман сөз айттыңар же катуу айттыңар. Андан ким утат айткылачы? Андан эч ким утпайт. Андан көрө ал бала мененчи макул бүгүн сабагыңды жасабаптырсың. Кел бирок экөөбүз бир келишим түзөбүз десеңер. Мен сага бир тапшырма берем, ошол тематика боюнча. Сен ошол боюнча жазып келесиң. Бирок мен сага азырынча баа койбойм. Анан сенин ушул аракетиңе жараша кийинки сабакта сага баа коем десеңер, кандай сонун келишим десеңер. Эми бул балдарга бир вариант сунушубуз керек да. Мисалы биздин жашообузду карасаңар, бир ката кылып туруп элечи, бир катага карап туруп эле биз бир адамда мунун мурду бучук экен, анан бул кир экен, анан бул сасык экен, анан бул алсыз экен, анан бул кедей экен дей берсек. Анан бул мен муну тааныйм, бир адамдын бир катасы менен тааный албайбыз да. Же болбосо ушу таанып эле анан бул адам ушундай деп айткан да туура эмес да. Ошондуктан балдар өсүп атат. Балдардын бакчасына таш ыргытпайга аракет кылалы да. Жанагы адамдар шагын сындырбайлы деген сөз ошо да. Алар өсүп аткан бир бак да, жакында мөмө берет. Анан шагын сындырып салсак, кайсыл шагынан мөмө берет айтсаңар? Мөмө берчү шагы жок калат. Анан жашылданбай, шагы жок, эчтекеси жок болуп калса, же мөмөдөн жок, же бактан жок, анан солуп калат да. Ошон үчүн жазалоо жан дүйнөнү соолутат деген бир Инстаграмдан сөз бөлүштүм. Ошону карап койгула. Жазалоо жан дүйнөнү соолутат. Жан дүйнө бир чоң бакча, баланыкы да бакча. Анын баарын соолута берсек, шагын сындыра берсек, алар өспөй калат. Мүмкүн болушунча мен чын атам. Колуңардан келишинче. Башка суроо жок окшойт, Нургүлжө карап коюңузчу, сиздики компьютерде отурат окшойсуз. Мен телефондо башымды оңонтуп, телефон кирип Компьютерда кетти. мына угулуп жатат зарыл эженин үнү угулуп жатат бизге. Мен микрофон бар. Нургүл электин агайга. Кийинки сабактарда жана суицид боюнча, ошонун алдын алуу боюнча кандай тематикада балдар менен иш алып барсак болот? Тест жүргүзүлөт, бирок тесттен тышкары, тест алуудан тышкары. Кандай ушу балдар менен суицид боюнча иш алып баруунун жолдорун берет элеңиз? Багыттарын. Зарыл эже мындай да, негизиненчи терс сөзгө караганда оң сөз дагы жакшы да. Оң ойлонсоң, оңолоруңа жакшы деген сөз бар го кыргыздарда. Ошол сымалчы биз балдардычы эмне үчүн суицидке барат? Биринчиден жан дүйнөсү соолуп, жан дүйнөсү жалгыздыкка мындай кептелип калганда барат. Эч кимге мен бул дүйнөдө керегим жок дегенде. Уже мындай чыгаарга жол таппай, бараарга, кайрылаарга адам таппай,
үнү эч жакка жетпей калганда соолуп бул дүйнө менен кош айтышат. Өзгөчө 9 жаштан 14-15 жашка чейинки кыз балдар көбүрөөк, эркек балдар азыраак, бирок ошол жаштар. Анан мен Ысык Көл областы боюнча Нарын эмеде координационалдык совет деген бар, кор совет деген бар, ошол жерде мүчөмүн. Анан зордук зомбулук ушунун алдын алуу боюнчачы эң негизги биринчи эле нерсе, биринчиден буга 3 жол менен барат да. Бул профилактика, предотвращение деп коет да, мындай алдын алуу. Экинчи реагирование. Мисалы, жанакындай кутучаларды коесуңар дагы, эгерде сен жан дүйнөң жалгыз сезип аткан болсок, сөзсүз түрдө кайрыл деген бир мындай чыгыш жолун көрсөткөн жолдор болуш керек да. Эми үйдө болбой атса да сыртта, мектепте ошол балдар кыздарга сөзсүз түрдө биз жардам беребиз деген бир жолдор болуш керек. 111 деген номер бар, башка номерлер бар. Анан бул тема чоң. Келиңиздер кийинки темага коелу. Нургүл эжем кабагы түйүлүп эметип баштады. Жакшыраак аябай ойлоп чын эле бул чоң тема ооба. Бул аябай чоң тема. Биз бул боюнча семинар өткөрөбүз көп учурда. Анан кааласаңар муну боюнчачы мындай чоң кенен отуруп туруп 1 саатыбызды беришибиз керек. 1,5 саат. Анан мул менен чыныгы мындай бетме бет жүздөшсөк, андан сонун болмок. Анткени бул методикалык бизде ар кандай ыкмалар бар да. Ошол ыкмалар менен анан бул суицтагычы показательный суиц бар. Анан мындай дагы бар да. Мисалы кээде мен өлүп алам, мен тигинтип алам, мен тигил деп туруп видеолор, роликтер тартып, же жазуулар жазып, эл менен бөлүшүп, бул показательныйлар дагы бар. Шоу дегендер бар да. Ошону аныктай алганды билиш керек. Ошол жакта сызыктар бар. Анан жанакындай түнт, жабык, же болбосо өтө шаңдуу болуп, заматта өзгөргөн, жан дүйнөсү өзгөрүп, бир башкача өзгөрүүгө дуушар болуп аткан балдар, кыздардан сөзсүз түрдө ал акыбалды сураш керек да. Менин оюмча ушул азыркы учурда мугалимдерди силерди өтө көп документ менен мындай айтканда үйүп салышты. Кимге тийсе тие берсин таштарым. Бирок ошол документке караганда балдар менен жекеме жеке иштеп, балдар менен сейилдеп, балдар менен тоого чыгып, балдар менен ошолордун жан дүйнөсүн тааный алганга мүмкүнчүлүктөр болгондо абдан сонун болмок. Ошол аман эсен туруңуздар, ийгиликтер эжелер. Сиздерди абдан жакшы көрөм, аябай сыйлайм. Ишиңер абдан жеңил эмес. Бирок чогуу коюшсуз. Кандай методикалык немелериңиздер болсо кошо берсеңиздер жакшы болот эле. Кандай метод менен выявить этиш керек алдын алууда? Макул. Бөлүшөбүз. Методикаларды берсеңизчи эле жолдор, момундай методикалык иштер менен выявить этсе болот, алдын алууга болот деп ошо бул боюнча чын эле методика киши жаркыраак болот да. Макул. Аман эсен туруңуздар, буюрса жакшы туруңуздар. Рахмат сиздерге. Агайдын ниет жөнүндө айтканыңыз жакшы болду. Мээрим, жылмаюу жөнүндө айтканыңыз жакшы болду. Рахмат агай. Жакшы сабак болду. Ыраазымын Нурбек агай сизге. Жакшы салыңыздар. Эртең дагы болот сабак. Эртең жөнүндө ссылкасын примерно канчада болуп калышы мүмкүн? Эртең да ушул учурда болот. 4-төрдө. Рахмат Нургүл эже. Рахмат сиздерге.